эмнеге дегиле бир ушул кызды алып, кыргыз кызын алып Эверестке чыгарам деп атасыз. Мунун мааниси эмнеде? Дегиле долбоор качан ишке ашат? Биздин кыргыздын баатыр кыздары мындай Эверест деген бул оңой эмес. Эверест өзүң чыгып келдиң, мына мен чыгып келдим. Бул колдоп, буттап, кыздарыбызды кордобой жардам берсек, чоң баатырлыкка жарай турган баатырлык кыла алат деген. Анан ошол өрнөк болсун, коомго, жаштарга өрнөк болсун деген дагы бир тилектерибиз бар. Ушундай Манасты чыгарып эмне кыласың? Манас сага ким эле? Манас эмне кылмак эле? Жомок дегендери бар. Арасында маңкурттар бар. Манас жомок деген. Акем, эми Кыргызстанга белгилүү болуп калдыңыз. Кыргызстанда сизди билбеген адам аз. Бүгүнкү күндө сизди Эверестке чыккан адам катары, 7 чокууну багындырып, 7 континенттин 7 чокусун багындырган адам катары жакшы билишет. Анан эң негизгиси элдин баары билгени, сиз өзгөчөлөнүп Манас китебин көтөрөсүз, анан Кыргыз изи деген долбоор кылып, бренд кылып, досторуңуздун, жордулдошторуңуздун баардыгы ошол Кыргыз изи деп жүрөт да. Кыргыз изинин ошонун мааниси, мен экөөнү кошуп атам, Манасты да айкалаштырып атам, бул бир багытта болсо керек деп ойлойм да. Анан сизге ошол экенин мааниси эмнеде? Ошол Кыргыз изин алып жүргөнүңүздүн, Манасты бийиктикке көтөрүп чыгып жүргөнүңүздүн, ошо сизге эң мааниси ушу элге жеткирейин деген же болбосо муунга калтырайын деген өзөгү эмнеде? Бул негизи бир 2010 жылдарда бир идея келип калган. Бул жөнөкөй эле мындай өтө деле жоопкерчиликтүү эмес, бир баягы компанияда бизнесте жүрүп, анан ошо чет өлкөгө чыкканда бир кайсы бир чет өлкөнүн ошол өлкөнүн бир достопримечательностине барып сүрөткө түшүп, анан ошондо мен Инстаграмга жаңы катталгам. Анан Кыргыз изи деп хэштег кылып койчумун. Себеби бул мен ал учурда оюм ушу мен деле айылдан эле чыккан бир кыргыздын жигити ушинтип бир кайсы бир чет өлкөгө чыкса болот деген маанини мен үчүн ошол учурда ошондой түшүнүк болчу. Бул баягы жаштарга же болбосо биздин кыргыз элине мен өзүң билип, өзүң барып көргөндөй эле баягы алайку деп Кыргызстандын эң бир жер төгөнгөн жеринен да, анан ошол жерден деле чыккан кыргыз бир дүйнө кыдыра алат экен деген немеде мааниде айтылган негизи. Анан ошол кийин мен ошол хэштег кылып жүрдүм. Ар бир өлкөгө барганда ошентип сүрөткө түшсөм, ошону Инстаграмга хэштег кылып чыгарып койчумун. Анан кийин баягы 2020 жылдан тоого чыгып баштагандан кийин ошол 7 чоку деген долбоорду жасап баштаганда, бул долбоорду кантип атайым деп туруп, себеби бул долбоор мен үчүн башында бир абдан эле өтө чоң бир аткарылбачудай болгон максат болчу. Себеби анын арасында Антарктика бар болчу, анын арасында Эверест бар болчу. Ал убакта мен баштаган учурда Эверестке бизде эч ким чыга элек болчу, баягы 96-жылкы Грековдон башка. Ал унутулган тарых болчу, Советтер Союзунан кийинки. Ошого мен ошону кантип атайын деп туруп, анан Кыргыз изи долбоорун деп атайын. Себеби ошол кыргыз да ушинтип дүйнөнү кыдырып, дүйнөнүн эң бийик 7 чокусуна чыгып, анан кыргыздын изи калсын деп, анан ошондой долбоорду Кыргыз изи деп атап, дагы бир масштабтуураак, өзүм үчүн жоопкерчиликтүүрөөк кылып атаганын себеби ошол болгон. Анан Кудайга шүгүр ошо аткарып бүтүп, анан ошо Кыргыздын изи Кудай буйруса дүйнөнүн 7 чокусунда калды. Ал жерде Кыргыздын желеги көтөрүлдү, Манасы көтөрүлдү деген. Манасты көтөрүп жүргөнүңүздү, эми Манасты даңазалап атасыз. Ошонун натыйжасы, ошонун бир сиз көтөрүп чыккандын таасирин сезип атасызбы ошондон бери? Көп болду да, мына канча жылдан бери Манасты көтөрүп жүрөсүз ар бир чокуга. Мен баягы ар бир чокуга алып чыкканда бул аябдан эле чоң талкууга айланат. Бул талкуу баягы 2 жаат, 3 жаат болуп, баягы түшүнбөгөн, баягы орусташкан деп коебуз го бизде. Азыркы заманбап жаштар бар, эмне кереги бар деген.
Анан кийин динчил тарап бар. Манасты чыгарып эмне кыласың? Манас сага ким эле, Манас эмне кылмак эле, жомок дегендер бар. Арасында маңкурттар бар, Манас жомок деген. Анан ошо Манас деген улуу, Манас биздин улуу инсаныбыз деген дагы бир топ бар да. Ошолордун ортосунда талкуу жаратуу деле менимче өзүмдү ошентип сооротуп коем, бир кайсы бир деңгээлде таасир эте алдым го. Себеби баягы буга чейин да айтып жүрөм, мен кыргыз болуп жаралганым үчүн эң биринчи мен үчүн эң улуу кыргыз улуту катары сыймыктанчу мен үчүн бир улуу нерсе бул Манас. Анан ошону кайсы бир деңгээлде мындай үнүм жетти го деп ишенем. Анан көптөрү келип колумду кысып калат, көчөдө рахматын айтып калат, ыраазы болуп калат. Анан мээнетим текке кеткен эмес го деп өзүмдү сооротуп коем. Биз тоодо жүргөндө дагы ушуну айтып калчу элеңиз дагы. Андан кийин дагы жүрүп жакын арада уктум. Жаңы Кыргыз изи алкагында жаңы долбоор баштап жатыптырсыз. Бул биздин альпинист кызыбызды Эверестке чыгаруу боюнча. Эми мен түшүнгөнүм боюнча ошол кишини сүрөйм деп ушул долбоорду баштап жатыптырсыз. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, эмнеге дегиле бир ушул кызды алып, кыргыз кызын алып Эверестке чыгарам деп атасыз. Мунун мааниси эмнеде? Дегиле долбоор качан ишке ашат? Эми бул долбоорду мен 1 жыл мурда кичинекей бир оюма келген. Анан оюма келип, бирок кайра эле унутулуп калган болчу. Анан быйылкы жылы баягы өзүң көрүп, мен Эвересттин базовый лагерине барганда ошол жерде Кыргыз изи долбоору муну менен эле бүтүп калабы деп 7 чоку менен бүттү. Анан 8000'lik долларга кийин улантамбы, улантпаймбы деп, анан бир жагынан баары коом билет, ошо Казакстандагы биринчи казак кызы чыкпадыбы, ошонун да таасири бар. Анан мен дагы ошол былтыркы ойлонгон нерсем туура эле болгон экен. Балким ошону быйыл ишке ашырсам болчу экен деп кичине өкүнүч калгандай болгон да. Анан ошодон баштап бул ой ичимде уйгу туйгу болуп неме бербеди, тынчтык бербеди. Анан ошо жазында ошо Эвересттин негизги жатагында турганда бул чечимге келгем. Анан кыргыз изи ушу менен эле токтоп калбасын деп, анан бул долбоорду да кыргыз изинин, бул эми бул долбоор менин долбоорум эмес да, аты эле айтып тургандай, бул кыргыз элинин долбоору. Анан ошентип максат кылганмын. Анан ошол максаттын негизинде азыр ошол долбоорду ал бара турган айым менен да талкуулап, бул биздин атактуу азыркы кыргыз альпинизминин жарык жылдызы ошо Аселя Байбагышева менен токтолуп, ошол ал экөөбүз ошол ичара сырдашып, макулдашып, анан көптөн бери менин оюм ошол эч кимге айтпай эле, унчукпай эле, тынч эле баягы бир аз альпинизмге барганда тоолордо жүрүп кичине мындай ишенимдер кичине башкача болуп калат экен. Элдин деле назары бар, элди зычы кылбай эле кетсемби деп ойлоп аткам. Анан өзүң көрүп, азыр ошо сенин кеңешиң менен анан ушул долбоорду ачыктаганга чечим чыгардык. Буюрса ошо быйыл 2025-жылдын жаз айларында ошо Эвересттин Аалам чокус Эвересттин сезону ачылганда бул долбоорду ишке ашырууну аракет көрөлү деп чечим кылдым. Ошонун алкагында азыр иштеп атабыз. Когда впервые начала думать об Эвересте? Когда у тебя вообще это появилось в голове? Эверест – самая высокая точка планеты. Даже в мечтах. Когда вообще это появилось? Только когда я попала в Гималаи. И когда я уже поднялась к базовому лагерю. И только базовому тогда... лагерю Манас был? Нет, к базовому лагерю Эвереста. Вот тогда я почувствовала эту мощь. Вот тогда я увидела Кхумбу. И вот тогда вот уже была какая-то да, вот тогда уже появилось желание, потому что и столько людей в базовом лагере, которые были направлены именно на восхождение, и такие все на позитиве, все такие заряженные, и вот да, тогда, наверное, да, и тогда, а почему бы не попробовать, почему бы не хотеть? Это было в каком году?
Это было в 23-м году, весной 23-го. Это было в прошлом году. Да, И тогда появилось это желание. да, да. Но оно было не озвучено, оно как-то вот так вот засело где-то там, вот, понимаете, да, где-то там в мыслях. Это как одно из мечт. Да, это как одно из мечт, да, потому что бесконечно как бы фантазируешь, не то чтобы мечты фонтанируют бесконечно, потому что а вот туда, а вот это, а вот сюда, а это увидеть, а то следующее, вот туда съездить, и это же бесконечно цели. И вдруг через год ты собираешься теперь на Эверест. Да, получилось так. Кадыр аке, эки суроо. Биринчиси, эмнеге Асель Байбагышева мен билгенден мисалы ошол 2-3 кыз даярданып ошо максат коюп ошол жакты максат көздөп жүргөнүн мен угуп жүрдүм. Сиз менен да ошону талкуулап калып аттык. Кээде алар дагы тоого чыгып аракет кылып жүргөнүнү, бирок ошол мисалы мен билгендерине 4 кыз билет экенмин. Кыз киши ошо Эверестке барсакпы деген ой максаты бар, кыялы бар. Эмнеге Асель айымга токтодуңуз? Асель айымга токтолгонум эми бул ар бир нерсенин өзүнүн, кандай десем, бул өзүм тоолордо жүрөм да, 4 жылдан бери тоолордо жүрөм. Анын ичинде элдин баары билгендей эле ошо 7 чокуу дүйнөнүн анын арасында оору болот, кыйыны болот. Канчалаган нерсе башыман өттү. Бул тоону дагы бир мындай татыктуу болуш керек деп ойлойм. Мен муну менен бул сөзүм менен башкаларды татыксыз деп айта алгандан таакыр эле алысмын. Бирок Асель менен биз чогуу Манаслуу долбоорун ишке ашырдык. Ошол Манаслуу долбоорунда Асель айым өзүң көргөндөй эле бүт дүйнөдөн келген альпинисттердин баардыгын сүймөнчүгүнө айланды. Бул жөн эле өзүнүн кичпейилдиги, кыргыз аял затынын элпектиги, кыргыз аял затынын баягы жароокерлигин эле көрсөтпөстөн, кыргыз аял канчалык күчтүү экенин көрсөтүп, ошол жерде дүйнөнүн 4 тарабынан келген атактуу тоо сүйүүчүлөрүнүн сүймөнчүгүнө айланып, көптөрүнү мындай таң калтырды да. Анан ошондо бир сый урматым бар. Экинчиден, азыр эми өзүңүздөр баардык эл билет, дүйнөнүн мен деген альпинисттеринин жүрөгүнүн үшүн алган мына жеңиш чокусуна 8 августта ийгиликтүү чыгып келди. Бул биринчи 8000дикке чыккан биринчи кыргыз айымы. Экинчиден, ошол Манаслууга чыккан биринчи кыргыз жараны. Ошол эле мисалы кечээ чыккан жеңиш чокусуна биринчи чыккан кыргыз айымы, экинчи кыргыз улутундагы. Анан көп эле кыргыз жарандары чыккан, бирок мен кыргыз баягы улуту жөнүндө айтып атам. Анан сөзүбүз баягы чогуу Эдуард Кубатов, сен, мен болуп баягы жаңыланган альпинизм федерациясында биз негиздеген эгемен кыргыздын жаңы макамы, альпинисттер үчүн эң жогорку макам, Ак Элбирс макамынын ээси болгон биринчи кыргыз айымы Асель да. Ошон үчүн мен токтолгонумдун көп себептери бар. Азыркы айтып аткан, жогоруда айтып өткөндөрдүн баары ошо негизги себептерден. Бирок мен бул жерде айта кетейин, ошол эгерде биз менен чогуу ошол Эвересттин негизги жатагына барып калган Кыргызстандын жарандары, кыргыз кыздары, уулу болобу, кимиси болот, биз болгон колдон келген жардамды, кеп кеңешти бардык тараптан колдоо көрсөтүп эметкенге даярбыз. Эч бөлүнмөй жок, буюрса андай ошондой ой максаттар. Для меня это было очень, честно говоря, прям приятной такой неожиданностью. Для меня это было приятной неожиданностью. И такое предложение. Вот я говорю, этот человек для меня делает такие прям всегда неординарные предложения и подарки. На 8 марта было вообще озвучен такой подарок. Поздравление и говорит, держи подарок, ты приглашена в команду. Я вообще там прыгала, я по дому скакала. Этот человек? Кадыр Сайдилкан. Да, это было нечто. И в этот раз, да, Кадыр мне предложил подняться на Эверест. И я подумала, я не могу не принять такого приглашения. Я не могу не принять такое предложение. Это я очень хочу. И я приняла это предложение. И начала готовиться. Да. Бул
Дагы бир бул элдин баары эле билип калды азырчы. Эверест бул оңой олтоң иш эмес. Бул финансылык жактан да өтө чоң талап кылына турган бир эме да. Биз ошол мен барганда деле Эверестке ошо колдоо, сүрөө, моралдык, материалдык жактан колдоолор болгон. Мына өзүң барып келдиң, быйыл Эверестке ошол эле колдоолор, сүрөөлөр, сага болгон ишеним аркылуу да. Анан ошол эле негизде мына азыр мен да ошол Аселге бул бардык тараптан жардам болоюн деген. Анын бир максаты ошол коомубузда болуп келаткан ажырым азыр абдан күчөбөдүбү? Мурда динчил динсиз, теңирчи теңирчи эмес деген бөлүнүү болсо, акыркы учурда мени аябай өкүндүргөн аял эркек бөлүнүп айтышкандар болуп атат да. Соц тармактарда деле, жашоодо деле. Ушул нерсе биз өбөк жөлөк болсок, биздин кыргыздын баатыр кыздары мындай Эверест деген бул оңой эмес. Эверест өзүң чыгып келдиң, мына мен чыгып келдим. Бул колдоп, буттап, кыздарыбызды кордобой жардам берсек, чоң баатырлыкка жарай турган, баатырлык кыла алат деген. Анан ошол өрнөк болсун, коомго, жаштарга өрнөк болсун деген дагы бир тилектерибиз бар ушундай. Анан ошон үчүн мен Аселя өзүнүн мүмкүнчүлүгү чыгып келмек, мүмкүнчүлүгү болсо, бул жогоруда айтып кеткендей өздөрүнүн балдарын, 3 баласын татыктуу тарбия берип, азыр 3 бала тарбиялап, татыктуу билим тарбия берүү деген бул оңой олтоң иш эмес. Менимче мүмкүнчүлүгү болсо Аселя мурда эле чыгып келмек, бизден мурда чыгат болчу деп ойлойм да, ишенимдемин. Ошо мүмкүнчүлүгү жоктон жүргөн, азыр мен сунуштагандан кийин абдан бактылуу, абдан сүйүнүп атат, кубанып атат. Менимче бул Эверест башталганга чейин абдан катуу жоопкерчиликтүү даярданат деп ишенем да. Анан ошол колдоо көрсөтүү бардык көп, мааниси көп. Анан дагы бүт баарын азыр айтып сөзүм жетпей жатат. Бул долбоор башталды эми, Кудай буйруса дагы көп сөздөр айтылат, көп аракет ошо коомго таасир этүү максатыбыз ишке ашат деп ойлойм. Рахмат. Рахмат болсын. Рахмат.